Organçаңды көргенде эне кеңен жан шығар. Атаңдың көріне органçаңды қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз мына үстүбүздөгү жылдын 2-апрелинде Жогорку Кеңештин жыйындар залында өткөн конференция боюнча сүйлөшөлү дедик. Бул конференцияда кыргыз календары маселеси көтөрүлдү. Мына ушул конференцияны уюштурган Кыргыз президентинин алдындагы тил комиссиясы жана кыргыз эл депутаттары Ханыбек Иманалиевдердин демилгеси менен уюшулду. Конференцияга кыргыз эл депутаттары, ошондой эле окумуштуулар, коомдук ишмерлер, жогорку окуу жайдын мугалимдери, студенттери катышты. Мына ушул конференцияда негизги докладчылардын бири болгон биздин доцент агайыбыз Бердибек Жумабаев агайды биз бүгүн студиябызга чакырганбыз. Бердибек агай, куш келипсиз. Мына сиз былтыркы жылдын этегинде мындай Кыргызстануу деген чоң көлөмдүү эмгек жарыяладыңыз. Анан бул эмгегиңизде ошо деги эле кыргыз турмушу боюнча анан ошо кыргыз календарына да токтолгон бөлүгү бар экен. Эмесе сөзүбүздү ушул кыргыз календарынан баштасак. Сиз өзүңүздүн ушул конференциядагы докладыңызда негизги байыркы кыргыз календарынын, ата бабаларыбыз колдонгон кыргыз календарынын бир 2 таблицасын көрсөттүңүз да. Бирок сиздикинен башка дагы астрономдордун таблицасы, ошондой эле Темиркулов Анарбайдын календарын таратып беришти. Анан ушул негизи конференциянын бүтүмү боюнча жыйынтыгында ошо быйыл ЮНЕСКОнун тизмесине дагы, репрезентативдик тизмесине ушул календар маселесин, кыргыз календарын киргизүү дагы коюлду. Ага керектүү болгон ошо фильм тартуу тапшырылды. Кыргыз Кувейт университетинин ректору мойнуна алды. Ошондой эле баягы материалдарды чогултуп жыйноо боюнча ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы бөлүгү, Жогорку Кеңеш дагы, тил комиссиясы ушундай бүтүмдө кабыл алды да. Анан ушу сиздин оюңуз боюнча сиз өзүңүздүн докладыңызда белгилеген ошо 2 таблица боюнча кененирээк биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Анан деги эле бүгүнкү күндө биз мына 1918-жылдан бери колдонуп келаткан Григориан календары бар да. Анан бүгүнкү күндө ушул конференцияда дагы айтылды, ар кандай календарларды эме кылып элдин башын эмнеге айлантып бересиңер деген дагы сөздөр айтылбадыбы? Ушул боюнча дагы мунун керектүүлүгү, эмне үчүн керек, ушуга бир токтолсоңуз кененирээк. Рахмат. Эми эң негизгиси кыргыз элинин эң бир гүлдөп, чатырап, өнүгүп турган кездеринде бизде абдан мыкты илимибиз болгон экен. Абдан чоң жетишкендиктерибиз болгон экен. Ал жөнүндө бул Кытай тарыхында деле айтылат, башка саясатчыларда деле айтылып жүрөт. Мисалы Абудуллавда болсо айтылып кеткен, анда көп абдан баалуу маалыматтар бар. Абудуллевде, Абудуллевде ооба, саякатчы. Анан ошол кишиде кыргыздардын 3 жыл санагы бар деп айтып жүрөт. 3 майрамы бар деп да. 3 майрамы бар деп жүрөт да, негизги 3 майрам. 3 майрамынын ал ошол 3 майрамы жөнүндө эле жазылды негизинен. Бул кыргыздарда календар, эми биз жыл санак деп айтабыз, жыл санак түзүү абдан жогорку деңгээлге жеткен убагында. Ал жөнүндө өзүбүздүн ата бабабыздын Саймалы таштагы тартып кеткен сүрөттөрү кабар берди. Аны ошо мурдагы жылы мага ушул жыл санактар боюнча бир атайын комиссия түзүп, бир академиядан чоң конференция болуп, өзүңүз деле болсоңуз керек. Аны ошондо топтун башына шайлашып, анан иштеп чыккыла өкмөткө, мамлекетке сунуш этелик. Бирдемебиз болсун, иштегиле деген, ошо 2-3 ай иштеп жүрүп, анан ошондо ошол акыры барып мен ошого бардым. Кантип ушу өзүбүздө болуш керек да. Улуу эл деп элдин баары
айтып жүрсө, мисалы Бакыргани деген 12-нчи жылдын бир белгилүү акыны улуу элдерди санап келип, Кытайдан кийин Кыргыз санап, анан Индия элин санап атат да, айтып атат өзүнүн куплеттеринде. Анан ушундай улуу эл болуп туруп кантип эле өзүнүн жыл санагы болбосун, мамлекет болсо, мамлекет болгондон кийин анын жөөсүз жыл санагы болуш керек да. Күнүгө жашап аткан деп издеп отуруп, анан ошо Саймалы таштагы сүрөттөрдү карап көрүүгө бардым. Туура келди. Анан ошол сүрөттөрдү карап көрсөм, ошондо бир 2 сүрөт бар экен. Аны орусча илимде солнцеголовый человек деп орусча ушинтип айтышса, күнбаш. Күнбаш деп. Күнбаш кудай деп да, орусча солнцеголовая богиня деп коет да. Бог деп. Анан ошол сүрөттү карап көрүп таң калдым. Негедир күндүн сүрөтү турат. Бул криптографиялык маалыматта сүрөт түрүндө маалымат берүү экенин түшүндүм. Анан демек булар кандайдыр узак убакытка берген маалымат экен. Криптографиялык маалыматтар негизинен өтө бир цивилизациядан экинчи цивилизацияга берүүчү маалыматтар да. Анткени сүрөттү жакшы түшүнөт адам. Ал эми жанагы алфавитти болсо, анын ачкычы болбосо, ал окулбайт. Мына Эквадордогу алтын китеп дегенче окуй албай ачпайбы. Ачкычы жок. Ана үңкүрдө табылган алтын китеп да, алтын китептеги маалыматтарды эмгиче чечмелей албай ачат. Андай көп. Биздин ата-бабабыз өзүбүздүн ала тоодо ошондой сүрөт аркылуу бизге маалымат калтырган экен. Чечмелеп көрсөк, анда жана күнбаш дегенде биринчи сүрөтүндө, күнбаш дегенинде ошол таң каларлык, ошондо санап көрдүм да дегенде. Санап көрсөм, ушул сүрөттө бир сүрөтү ушул өзүнчө тартылган сүрөтү, ушунда могу жерде чачыдан 27си бар санасак. Бирок могу жерде 28-си үзүлүп калыптыр да. Чагылып кеткенде, чагылып бирдемке болуп өтүп калыптыр. 28 да. Бирок 27 деп эле берели. Ошондой деле бул өзү жанагы азыркы илимдеги сидерикалык ай деген сөз да. Сидерикалык ай. Сидерикалык ай 27 күндөн турат. Ошол 27 анан күн, моба ачык. Ичинде күн жарык болуп турат. 27 күн деген сөз экен. Анан кийин анын ичинде да бир кичинекей күнбаш бар. Аны санап келсек, ал 13 же 12. Могурекини узунун эсепке албай ушундай десек 12, ал эми баягы орунду жакшы эсептебей калып, жетпей калганда 13тү 2 эсе узун кылып тартып койгон. Ошондо 13 ооба. Узунураак кылып, 2 эсе узун кылып койгон. Анан ошол бул жерде бирок ичин чагып чыккан. Мындай жарык эмес. Демек бул 13 ай. Ошондо бул 27 күн деген сутка деген түшүнүк да. Анан 13 ай деген түшүнүктү берип атат да. Ушундай өтө маанилүү түшүнүк. Бул өзү календар да. Анан эми мындай суроо туулат да элден. Эми мындай сүрөттү календарды так ушундай кылып каалаган эле улут тарта берет, улут кайсы улутка тиешелүү экенин кантип билебиз? Деген суроо пайда болот да. Анда жанында момундай сүрөт турат. Мында да ушундай эле момундай принцип менен тартылган. Мынакей бул жерде да күнбаш адамдар, кичинекей күнбаштар жүрөт да. Так эле ушундай принцип колдонгон. Анан мунун ичинде үркөр тартылган. Үркөр, жылдыз тартылган ичинде. Жылдыздар болсо 5-тен 7-ге чейин ар кандай. Жана көзүбүздүн курчуна байланыштуу ар кээ бирибиз 7-ни көрөбүз, кээ бирибиз 6-ны көрөбүз, кээ бирибиз 4-5 деле көрүп калабыз. Ошондон бери ар кандай кылып чаккан. Негизи үркөр жылдызынын сүрөтү турбайбы? Үркөр ай тогоол деген ушул. Үркөр ай, үркөр жылдызы жүрөт ушул жерде. Үркөр топ жылдызын өзүнүн жыл санагында колдонгон бул кыргыздар гана болгон. Эч кимде башка жок. Бул бир далил. Экинчи далил, могу жерде мынакей биринчи ай. Мореки июнь айынан баштап, май июньдан баштап баратат. Биринчи айыбыз бугу. Азыркы немебизде дагы май июнь, кээ бир жыл санактарыбызда июнь болуп калып атат, кээ бирде май болуп калып атат. Мына мореки бугу кетип баратат. Тармакталган мүйүсү. Андан кийин мына кулжа кетип баратат. Андан кийин моякта теке бар. Анан моякта курандар жүрөт. Мына. Көрдүңүзбү? Мына жаныбарлар. Биздин ата-бабыбыздын ала тоого келгендеги мергенчилик абдан жакшы шарт түзүп калганда, анткени бул жерде климат жакшы, жаныбарлар аябай көп, тетиги түндүккө караганда. Анан ушул жерде жаныбарлар менен азыктанып, Таш тоордо ата-бабабыз ушуларды колдонгон.
экологиялык туура колдонушкан. Булардын туу мезгилинде аткан эмес, эркегин дагы ургачын да аткан эмес. Анткени баласы кебе болуп калат, өспөйт да. Эне атасын атпыштаса. Ошон үчүн дегеле ошол мисалы май айында бугун атууга. Анткени ошонуку башталат. Төлү башталат. Андан кийинкиси кулжа башталат. Эң акырында текеники башталат да. Текеники кеч, суук убакта башталат да. Анан ошол убакта буларды атууга болбойт. Анткени алы көбөйүш керек. Кийинки жылдары эмне менен тамактанасың, бүт кырып таштасаң. Анан экологиялык жаныбарлардын биологиялык бүтүндүгү. Ошентип, могу жердеги маалымат өзгөчө бай. Мында үркөр календары да бар. Мында күн ай календары да бар да. Жыл санабыз бар. Ушунун баарын камтыган сүрөт. Муну эч ким талаша албайт. Бир да эл муну талаша албайт. Могу жаныбарлар менен, үркөр менен бириктирген жыл санак бизде гана болгон. Ошентип, могу жерде биз жыл санак ушул тартылган сүрөттөр эбак эле археологдор. Бул эми биздин жана Жалал Абад областындагы Ош областы менен Жалал Абад областарынын айкалышында кошулган жериндеги Саймалуу ташта. Саймалуу таш деген өрөөн бар. Өрөөн ошол жердеги ошол жердеги сүрөттө. Мында 107 000 сүрөт бар. Бул дүйнө жүзү бүт билишет. Ошо 107 000 сүрөттүн бир экөө ушул эле. Калгандарында канча биз жөнүндө атабыз жөнүндө маалымат бар. Аны чечмелеш керек. Бирок могу эле баягы Лутфулла Жүзүп Акматов деген аксакал бар эле, раматылык болуп кетти. Ошол киши изилдеп ушу таш бетиндеги жазуулар боюнча ар бирине баягы эстампаж жасап, ар бир сүрөт эметип өмүрүн ошол нерсеге арнап жүрүп өтпөдүбү? Ооба. Анан ал киши дагы ошол чечмеленген 60 китеп жаздым деп жүрдү эле, 1-2 китебин чыгарып келген болчу ал киши дагы. Анан акыркы жылдары оорукчан болуп калып, анан эметпей калды да. Анан Кыргызда байыркы мезгилдерде эле обсерватория болгон деп, жанагы Ноокаттагы таштын боорунда жылдыздардын эмеси Ноодогу кат деп илгери Союздун убагында эле китеп чыгарды эле да. Анан бул өзү негизи жана айтпадыкпы, ошо календардын канчалык бүгүнкү күндө бизге кереги бар, ушу кыргыз календардын, ушуга токтолсоңуз. Макул. Анан ошентип биздин календарыбыздын бардыгы биздин мамлекеттүүлүгүбүз бар экендигин далилдеди. Болгондо да ана байыркы мезгилде эле болгондугу мамлекет. Могурекилер өзү биздин заманга чейин эң кеч тартылганы биздин заманга чейин 1,5 миң жыл экен. Ошондо 2000 жылды кошсок биздин замандан 3000 жыл мурдагы тартылган сүрөттөр. Демек ошо кезде эле өзүбүздүн календарыбыз болгон экен. Мамлекетибиз болгон экен. Бул чоң ачылыш. Бул деген өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздүн бар экендиги, жана ал ошончолук байыркы экен. Анан дагы бир мисал катары айтып кетсек болот. Кытайдын Тан империясынын убагында императордук атайын тыңчылар, атайын разведчиктер келип, анан тиги Энесай боорундагы Кем дарыясынын Кем жут деп жүрбөйбү? Дарыясынын боюндагы кыргыздардын жыл санагы бар экен деп жазган жазмалар да бар да. Анан аларга таянсак дагы кыргыздын байыркы жыл санагы болгондугун айтып атат. Анан дагы бир биздин ата бабалардын жомокторду, байыркы жыл санакка арналган жомоктор деле бар да. Ошол жомоктордо жаныбарлар ким күндү биринчи көрөт деп, анан төө мойнун сузуп, төөнүн үстүнө чычкан чыга калып көрүп, анан жылдын башы чычкандан башталып атпайбы, аягы доңуз болуп атат. Бирок эмнегедир жыл санакта алганда төө жок болуп калган да, төө кайда кеткен, же төөнү доңуз менен алмаштырып койгонбу деген дагы ойлор келет. Анан ушул жактан алганда мынагу Кытай календары деп жүрөбүз, восточный календар деп. Кытайлар өздөрү Кытай календар деп айтпайт, восточный календар деп айтат да. Анан япондор пайдаланып жүргөн календар негизинен түбү бизден чыккандыгы, Кыргыздан чыккандыгы айтсак болот да, жазылып жүрөт. Ал Кытайлар өздөрү жазганда. Бул жаныбарлар атындагы календар бул ошол кыргыздардыкы деп. Ачык эле өздөрү жазган. Бирок азыр аны мыкты пайдаланган Кытай эли менен Япон эли пайдаланып жүрүшөт аны. Анан Бирдибек байке айтсаңыз, мынакей биз бүгүнкү күндө уже мына 1918-жылдан бери 101 жыл болуп кетиптир да. Григориан календарын пайдалана баштаганыбызга өзү Григориан календары дүйнө жүзүндө обиходко киргени 1582-жылы Григорий 13 деген тиги Рим папасы, католиктердин башчысы
ушул Юлиан жыл эсебин киргизген экен. Муну кээ бир жерде Юлиан календары деп да жүрөт, бирок көбүнчө Григориан календары болуп эсептелип калган да. Биздин пайдаланганыбызга кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин пайдаланганына 101 жыл болуптур да. Бирок биз бүгүнкү күндө жанагы авиа каттамдарды, поезд каттамдары бүт бардыгын алганда ошол календар менен билет алып, ошол календар менен жашап атпайбызбы эл аралык каттамда. Анан биздин улуттук календарыбызды киргизгенде экөө бири-бирине карама-каршы келип калбайбы деген суроо туулат. Кече конференцияда дагы Түгөлбай Казаков жакшы нерсени айтты. Биз жана дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби деп жүрбөйбүзбү? Бул Иран тилинен кирген, фарс тилинен кирген. Биз ошону биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күндө эле албайлыбы деген дагы эмесин айтты да. Анан ай санагын алганда дагы мисалы үчүн кытайлык кыргыздар менен биздин пайдаланган ошол эле жалган Куран айын ала турган болсок жылдын башы деп. Бизде 21 марттан кетип атса, тигилерде 21 февралдан кетип атат да. Анан бир айга айырма болуп калып атат. Анан ушул жагынан дагы элдин башын айландырып албайбызбы? Деги бир жыйынтыкка качан келебиз? Сиз жана мен башында айттым сөзүм башында. Ошол эки календардын кайсынысын бирөөнү эле сунуштабайсызбы деген ойду айткым келет. Туура. Сиз жанагы сурооңузга жооп берип коеюнчу. Адегенде ушу календарлардын пайдалуулугу канчалык дегендей суроо бербедиңизби? Кайсынысы бизге керек, кайсынысынын кереги жок деген адегенде суроо. Анан мен жана кичине мунун аягына чыгып коеюн деп, анан сөзүбүз уланып кетти. Чындыгында азыр дүйнө жүзү бир календарды колдонулат. Бул Григориан календар. Мунун тактыгы дагы жетиштүү. Азыркы цивилизацияга жетиштүү. Мүмкүн кийинки цивилизация өнүккөндөн кийин 100 жылдан кийин мүмкүн поправка сөзсүз болот. Бирок азыр ал жетиштүү. Баарыбыз ушуга макулдашып жашашыбыз керек. Ал календар туруш керек бизде. Ал жумушчу календар болуп туруш керек. Андан башка тарыхый баалуулук катары, улуттук баалуулук катары, илимий баалуулук катары дагы орду бар өзүбүздүн календарларыбыз бар. Ошонун бирөөн улуттук деп. Анан өзүбүздүн жаңы жылыбызды белгилөөгө акыбыз бар. Аны менен расписание түзүп сабак бербей эле коелук. Ал Григориан календары боюнча болсун. Бирок аларды билишибиз керек. Эмне үчүн? Анткени жаан чачындуу күндөрдү аныктаган календарыбыз бар. Мына эртең 5. Могу жерде күн ай календарында карасаңыз 5 деп турат. 5-inde тогол болот. Мынакей могу жерде турат. 2019 жылда карасаңыз, 2019 жылда апрель айынын канчасында тогол болот. Көрдүңүзбү? 5 апрель деп турат. 5 апрель. Көрдүңүзбү? Тогол. 05-04 деп турбайбы? Тети 2019 жылда ылдый 1, 2, 3, 4, 5, 6 карасаңыз, көрдүңүзбү? Мына азыр прогноздо дагы эртең бүрсүгүнө жаан деп турат. Ооба. Бул календарды мен качан түзгөм эле? Бул 19 жылдык календар. Бул баягы жыл санак деген ошо болот да, жылдарды санайбыз. 19 жылды санайбыз. Анан 12 жылды санаган жанагындай жаныбарлардын календарыбыз болгон. Булар жыл санактар. Ал эми ай санак дегенибиз 1 жылдагы айды санаган. Ал 1 жылдык календарлар. Ошол 1 жылдык календарларды колдонуп биз муну 2013 жылкы китебимде да бар бул. Ошондо эле түзүп койгом. Бирок баягы мени топ комиссиянын башчысы кылып шайлаганда отуруп, анан муну тактап, кайра оңдоп түзөп чыгаргандагым ушул. Бул календар пайдалуу да. Бердибек байке, мунун негизги эмеси, негиз катары эмнен алдыңыз? Именно ошол 5-inde тогол болорун кайсыл булакка таянып алдыңыз? Же астрономиялык изилдөөлөр барбы деген суроону бергим келет да. Ооба, бул деги астрономиялык, бул деги илимий ыкма. Илимий ыкма. Бул деген өзү күн менен ай, кечээ мурдагы лекцияда айтып бердим. Күн менен күндү ай калкалап калган учурду ай жаңырды деп коебуз азыркы убакта да. А илгери аны тогол дешкен. Тогошуп калды деген. Тогошуп калды эле. Ошол тогол убактарында дайыма жаан чачын бузулат. То есть жаан чачын болот жайында. Кышында болсо кар жаайт сөзсүз да. Кар жаайт. Бул планеталык кубулуш.
95% дайыма болот, бирок 5% кээде болбой калышы мүмкүн. Ал анткени башка территорияларда боло берет, көпчүлүк жер. Кичинекей бир региондордо болбой калышы мүмкүн, аймактарда, чөйкөмдөрдө. Ал эми жана талаалардын интерференциясы деген физикада кубулуш бар, ошого байланыштуу да. Анан ошол тоголдор, күн ай тоголдор. Ал илимий багыда эсептеп койгон. Биз ошондон алабыз. Мисалы, Могорекил өзү 2015-жылы 21-мартта ошо күн ай тоголу болгон. 21-мартта. Калган убакта жылышып кете берет бул. Кайра 19 жылдан кийин кайра ошол 21-мартта 19 кайра башталат. 19 жыл цикл турбайбы? 19 жыл цикл. 19 жылга чейин бизде бир да окшош цифра жок, дата жок ушул жерде. Бирок 19 жылдан кийин кайра ушуну бар так ушундай кайтала баштайт. Көрдүңүзбү? Мына ошого эле негизделип мен эсептеп койдум. Анан муну эмне үчүн эсеп керек болду? Буга эң негизинен ушул календарда биринчи ай кайсы болуш керек? Биринчи ай баш оны, аяк оны дегендерди так билбей жүргөнбүз. Ошондо менин оюма башыма келди. Кытайдын тарыхында жазылып турат, алардын биринчи айы Маоши деп аталат деп. Эми транскрипцияда өзгөрүп калган да. Башкы ай деген сөз, же баш оны деген эле сөз ал. Башкы ай. Биринчи айыбыз баш оны болуш керек экен, мартта. Анан акыркы айыбыз кайсы болуш керек? Аяк оны деген жүрөт, айыбыз бар, туурабы? Ал 7-нчи айда эми, ал өзгөргөн эмес. Мына ал Могорекил көрсө 19 жылдык, мына карасаңыз мына. Могорекил 19 жылдык цикл бүткөн убак 7-нчи айда бүтүп калат экен. 19 жылдык. Анткени бизде күн ай тоголдорунуку жанагы 29,5 суткада. Григориан календарыныкы болсо 30,44. 30,44 сутка. Ошол айырмадан момундай жылыш болуп кете берет. Бирок 19 жылдан кийин кайра дал келип калат экен. Көрдүңүзбү? Анан аягына келип калат экен. Мына аягы оны. Демек, бул календар башынан баштап аягын көчтөй оонаган убакыт, ай, баш оона. Аягынан баштап кайра кайталанат атат цикл. Башын көчтөй оонай баштаган убакта келген. Ай болсо аяк оона. Бул бир далил. Андан башка дагы далили бар. Таң каласыз. Жанагы күндүн 21-мартта күн түн теңелет да, узактыгы. Ошондон анан 22-июнда максимумга жетет. Туурабы? Күн абдан узак убакыт болот. Ошого жыла баштады деген сөз экен. Ошону көчтөй оонай баштады. Күн жана жылат эмеспи? Күндүн узактыгы. Анан ал кийин 23-сентябрда кайра теңелет дагы күн түндүн узактыгы. Анан кайра 22-марттага көчтөй аягын көчтөй оонай баштайт. Азая баштайт. Мына ошондой да мааниси бар экен. Бул чистый астрономиялык кубулуш. Анан жанагы календардын пайдалуулугу, өзгөчөлүгү, пайдалуулугу кыргыз жыл санагынын, ай санагынын. Бул жана тоголдорго карата кыргыз көчүп конгон. Тоголдорго карата дыйканчылыгын жүргүзгөн. Тоголдорго карата мал чарбасын өстүрүүдө дагы баягы эме кылышканда, ошого багыт алган. Тогол учурунда булар жолго чыккан эмес. Жолго чыккан эмес. Алыска чыккан эмес. Анан кыргызда 5 тогол болбой бел чечпейт деген макал бар. Ушунун негизин айтып берсеңиз, чечмелеп берсеңиз. 5 тогол болбой бел чечпейт деген бул жерде ал 5 тогол айын мен таптым. Муну да таппай жүргөм да. Бу да аябай чоң суроо. Бул өзү макал кылып калган нерсе бекеринен эмес да. Анан бул берки Үркөр ай жыл санагында экен. Мына ошол март айынын 9-у 11-и ушундайга туура келет экен. Мына ушунун о жерде Үркөр айдын календары бар азыр. Үркөр айдын календары бар. Азыр көргөзүп коелук. Мына бул жерде мына 5 тогол. Көрдүңүзбү? Мына Үркөр ай деген бул өзү ай санак. Бир жылда ай санак. Бул жерде 5 тогол деген мынакта жүрөт. Көрдүңүзбү? Мына 5-мартта. 5-мартта. Бул 5-март, 5 көрдүңүзбү? 5 сөзү. 5-мартта. Анткени булар бул немеге мен токтолуп эле келем. Азыр ушу сурооңузга байланыштуу ушундай болуп калды. Буларда жалаң Могорекил таксандар. 27-ден 1ге чейин. 1ге чейин. Ал эми мен эсептесем ошондой болду да. Ал эми алар 27-дин ордуна могу сандардын ыраатын бузбаш үчүн 25 деп койгондо атап койгон. Эми айдын атын өзгөртүп коюп койсо боло берет. Бирок бүт ырааттын могулардын баарысы
компьютердик расчетка туура келет да, таң каларлык. Мен биринчи илгери компьютер болгон эмес, бирок компьютер болгон эмес, эсепчилер билген аны. Эсептеп койгон да. Ал анткени тоголду санап отурганда 1000 жыл жашаган элдин эсепчилери эбагыла санап койгон, жана 19 жылдык тоголдорду санап коюшкан. Ал 19 жылдык календарыбызды билишкен алар. Анан өзү кыргыздын баягы обсерваториясы боз үй деп коет да. Анан негизинен баягы боз үйдүн түндүгүн тартып коюп, чамгарактан асманды карап түндө жатканда, баягы ачык күндөрү. Анан жанагы чамгарактагы мындай 3 эменин мындай кесилишкен жерин кыргыздар сыйбастык деп койгон экен. Себеби могу эки чатыраштын ичине бир эле жылдыз батат экен, башка жылдыз батпайт, ошон үчүн сыйбайт башкасы. Сыйбастык. Анан жана свастика деген сөз ошо сыйбастык дегенден келип чыккан деп. Ал эми бер жагындагы чоң жери, баягы айлана, чамгаракта айланадагы 4 чоң эме, муну чексиздик деп койгон экен, айырга көп жылдыздар батат. Мына ушул дагы кыргыздан сөзүнөн келип чыккандыгы, анан кыргыздын жанагы байыркы жыл санакчылары булар негизинен ошо жылдыздарды карап туруп, айдын, күндүн, жылдыздын баягы жылыштарын карап алтын казыкты ориентир кылып алып туруп, алтын казык жылбайт экен да. Анан ушуну байыркы замандарда эле билген экен. Муну ошол санакчылар эле билбей, муну жалпы эл билген да. Себеби ошол санакчынын айтканына ишенишкен, сурап турушкан. Анан ошону сурап билип турганда, кабардар болуп турушкан. Жанагы бакчыдан билгендей, ошо санакчыдан билген да. Бул календарчы, бүгүнкү сөз менен айтканда календарчы десек болот да. Анан сиз 2010 жылы бул календар боюнча түшүнүктүү болду. Анан жана сиз ошол конференцияда берген эки календардын экинин айырмасын айтып берейин. Ошонун айырмасын айтсаңыз дагы, анан кайсынысын кабыл алышыбыз керек, ошого токтолуп. Туура. Эми бул жерде ошол конференцияда да айтып кеттим. Биринчиден ошол кол көтөрүп чечим кабыл алуучулар ушул эки календарды жакшы билиш керек да. Анан бир нерсени жакшы билбей туруп кантип чечим кабыл алат? Туурабы? Ошон үчүн ошо биздин эмгектерибизди окуп чыгыш керек. Китеп түрүндө бар. Мен өзүнчө азыр жана календарларды өзүнчө да чыгарып атам. Анткени 16 апрелде ушу китептин презентациясы болот. Ошого китепчилер брошюркалар даярдап атам. Ошолордон дагы берем. Ошол депутаттардын баарысына берем буюрса. Ана жана өзүбүздүн уюштуруп жаткан топко, Кувейт университетине, депутаттарга берем. Анан бул билиш керек да жакшылап. Анан кийин ошол эл көпчүлүк өзү чечсин. Бирок менин мындай пикирим бар. Биринчиден экөөнүн айырмасы. Биринчи календарыбыз жанагы жаныбарлар атында. Кайбирендер деп айталычы. Жаныбарлар десек 12 жылдык календарга кетип калып атпайбызбы? Кайбирендер десек могуга келебиз, туурабы? Ооба. Кайбирендер атындагы айлары бар жыл санагыбыз бул Таштоордон бери мергенчилик атабыздын. Атабыз сактап келген мергенчилик, ишмердигин чагылдырат. Ошол жаныбарлар менен кайбирендер менен адамдын ортосуна байланышты, ортосундагы ырааттуулукту, анан экологиялуулукту чагылдырат да бул календар. Анан бул календарда жанагындай дагы тоголдорду чагылдырат. Аба ырайы бузулган күндөрдү чагылдырат. Бул абдан өзгөчө. Баары бир бул негизги болбосо дагы фермерлерге, дарыгерлерге, форумдарды өткөзгөндөргө, кызматкерлерге, жетекчилерге керек календар. Өзү негизи жанагы солнечный активность деп баягы мунагу союз тараган жылдары аябай көп эметилет эле да. Могу күндөр күнгө чыкпагыла, баш кийим кийип жүргүлө, себеби баягы солнечный возмущение болот. Анан кийин ушунун баарын кыргыздар илгери эле ушул календарында өзүнүн жыл санагында айтып койгон экен, могу күндөрү баягы чыкпаш керек деп. 9-у токум токубайт деп коет. 9-числодо кыргыз сапарга вообще чыкчу эмес экен да. Ушундай нерселер бар. Эми Бердибек байке календар. Анан экинчисин айтайын, Экинчиси бул ошондой календар. Эгерде муну негиз кылып кабыл албасак дагы, бул өтө керек календар. Бул болуш керек, муну чыгарып коюшубуз керек, каалагандар колдоно бериш керек. Экинчи календардын өзгөчөлүгү бул жанагы өсүмдүктөр дүйнөсүнө, актыкка, мисалы кымыз, айран, сүт, ошолордон жасалган тамактар, ошолорго өтө кескин таасир этчү, убакыттарды аныктап берчү календар бул. Бул ошонусу менен өтө кызык. Анан үркөр деген топ жылдыз дайыма белгилүү.
абдан ажарлуу жылдыз, топ жылдыз, ал дайыма асманда бар. Ошону менен кыргыздар илгери жолго чыкса, негизги ориентир ошо болгон да. Көрдүңүзбү кандай? Мында ушундай да жагы бар. Анан бул негизинен үркөр кулпуда деген түшүнүк бар. Үркөр кулпуда болгону бул күнгө жакындап калат да. Көрүнбөй калат. Түн ичинде да көрүнбөйт, күндүз да көрүнбөйт. Анан ошо кезде алыска чыгыш оор нерсе. Ошону билиш керек. Кайсыл убакта, мисалы согушка, ошо кезде чыгып алсаңыз, болбойт да. 20 күн, 1 айча болот ал. 1 айдын ичинде эмне болосуң? Ориентир жок болсо, кыргыздар ошо менен жашаса. Ооба. Анан ошон үчүн бул календар дагы өзүнчө бул жагынан дагы баалуу, анан экинчи баалуу жагы бул эң байыркы арийлердин календары. Арийлер де түндүктө жашап жүргөн кезде жаз 1 майда келчү экен, чөп ошондой чыкчу экен да. Ал суук кеңдик да. Анан ошондогу календар. Эми бул өтө байыркы календар. Муну ошол жагынан эгер эң байыркы календарды алалык, ата бабабыздын өзү кандай жазса, ошондой календар керек бизге. Ошону түбөлүк десе, анда могу календар керек. Анан бул календарды айттым мен, значит. Экөөнүн айырмасы ушундай. Ооба, туура түшүнүктүү болду. Бердибек байке. Анан мен айта албайм. Демке, мен айта албайм. Момуну гана алгыла, жемуну гана алгыла деп айта албайм. Негизи календар боюнча, менин оюмча, менин пикиримче, мына календар түзүп жүргөн биздин агаларыбыздын бардыгын, замандаштарыбызды бир такыр эле чогулта албай койдук да. Башын бириктирип, мисалы үчүн ошол эле Дастан Исламовичти, ошол эле Төрөн Жумаевичти, ошол эле Анарбай Темиркуловду, ошол эле календар боюнча жана Анарбай Сыдыков деген профессор бар. Жүрөт, ошондой эле жана Темиркул Эшенкулов деген замандашыбыз да календар боюнча макала жазып жүрөт. Жумакадыр тиги Жумакадыр неме? Карамолдоев жазып жүрөт. Анан ушундай адамдарды, астроном жанагы тиги Калыбеков агайды, ушу баарыңыздарды бир бириктирип туруп, анан ушул календар боюнча бир тыянакка келсеңиздер ушу жакшы болот эле да. Ошондой кылыш керек. Себеби бирөөңүздөрдүкүн алса, калгандар ой бул туура эмес. Мен мисалы башкалардыкы туура эмес деп айтпайм. Ошондой мен өзүмдүн варианттарымды гана айттым. Ушул баарыңыздарды бир бириктирип туруп, жанагы кабылалардан мурда анан бир жумабы, бир күн кечке отуруп, ошол жерден бир мазгыбай штурм жасаш керек. Штурм жасап туруп анан биримдикке келсек дагы ошондо Кытайдагы туугандарыбыз, тектештери дагы ошону кабыл алат эле да. Себеби алардыкы да биздикинен айырмасы бар болуп атат. Эми алар деле кыргыз балдар. Аларда дагы аксакалдар болгон, жылдыз санаган азыр деле бар да. Бул маселе боюнча түшүнүктүү болду. Эми мына сиздин Кыргыз таануу деген китебиңизге бир аз токтолсоңуз. 2010-жылы Кыргыз дүйнө таанымы деген чоң эмгек жаздыңыз эле. Анан бул эки эмгектин айырмасы эмнеде? Негизинен ошол эмгегиңиздин эле толуктулганы да. Ушуга бир учкай токтоло кетсеңиз, анан кийин тек боюнча жана арийлер деп калдыңыз. Биз былтыр август айында конгресс өткөзгөндө ошол Кубаныч Ороев өзүнүн докладында жанагы арийлерге таандык болгон гаплогруппа бул кыргыздык экендиги боюнча аябай далилдүү доклад жасады эле. Анан ушуга дагы токтоло кетсеңиз, тек боюнча, тек кыргыз тегинин жаралыш тарыхы боюнча эмне жерде дагы жазып турсуз, ошого токтоло кетсеңиз. Рахмат. Эми бул китептин ичинде кыргыз дүйнө таанымы да бар. Кыргыз дүйнө таанымы деп өзүнчө 2010-жылы жазган китеп бар болчу. Анан бул китептин атын кыргыз таануу кылууга мага дагы кошумча абдан орчундуу маалыматтардын топтолуп калганы болду да. Кыргыз дүйнө таанымынан башка. Анткени кыргыз дүйнө таанымы дегени көбүнчө бул жанагы ишеним, илим, анан кийин нарк, ушулар эле ушул негизинен негизги түзүүчүлөрү деп биринчи үлгүрүп жазган китебим ошо болчу да. Андан башка азыркы убакта өзүбүздүн тегибиз боюнча дагы абдан бир түптүү маалыматтар чогулду. Биринчиден, экинчиден даанышмандыкты жазайын деп жүрдүм эле өзүнчө китеп деп, жок ага өзүнчө китеп кылбай эле ушуга кошоюн, бушака бөлүм болуп кошоюн дедим, даанышмандыктагы. Андан кийин моуреке тагдырлаштык деген маселеси бар. Цивилизацияда бул китептин ушу деңгээли ошону менен дагы кичине көтөрүлүп калды. Тагдырлаштык азыркы убакта илим нечен цивилизациянын талкаланып жок болгондугун далилдеп атпайбы. Анан ошонун себептери эмнеде?
демек биз деле тагдырыбыз ошондой болушу мүмкүн экен да. Биз тагдырлаш болуп калышыбыз мүмкүн экен. Алар да тагдырлаш болуп ошентип келип жоголуп атат. Булар ар бирин өзүнчө талкуулаш керек, ар бир теманы боюнчачы. Анан ошо тек боюнча айтсаңыз, жанагы арий маселеси болуп калбадыбы? Ооба. Анан мен жакында эле Тариэл Азертүрк деген америкалык окумуштуунун 2 том китебин бизден улуутоолордон чыгарыптыр орус тилинде. Генезис Тюрка дегенчи. Анан ошол жерде баягы шумерлерге таандык болгон чопо такталардагы чечмеленген да, муну көп окумуштуулар чечмелеген. Анан ошол чечмеленген сөздөр боюнча Тариэл Азертүрк өзү Азербайжан экен улуту. Анан бул түрк тилин жакшы билген адам болгондуктан ошол чечмеленген тактадагы сөздөрдүн дээрлик баарын эле бул байыркы түрк сөзү дейт да. Анан мындай окусаңыз, баягы латын графикасы менен берген баары эле биздин кыргыз тилинде да колдонулган сөздөр экен да. Анан ушуга дагы караганда байыркы арийлердин, байыркы шумерлердин, биздин байыркы бабаларыбыз деп айтууга толук баягы эме берет экен да, мүмкүнчүлүк берет экен. Ушул тек боюнча, анан арийлер боюнча айтып кетсеңиз. Рахмат. Бул жерде албетте мен дегенде тиги китебимде деле аракет кылган, бирок мындай бир жеткиликтүү маалыматтарды анча таба алган эмес элем да. Бирок анда да фактылар бар эле. Анан азыркы убакта абдан көп мындай бир негиздөөчү маалыматтар табылды. Мисалы, могуреки санак. Ооз-2 санагыбыз бирдей болуп чыгып атат. Ооз-2 таң каларлык. Алардын дагы ооз-2 санагы 5тик эсептөө системасына негизделген экен. 5. Могуреки биздики болсо 1дин учу деши экенбиз, 5 деген санды. 1дин учу 5 да. 5 манжа. Алар дагы и деген сөз 5 манжа дегенди билгизет экен. Анан ошондон кийин эсептөө системасында ушул мисалы 5тик эсептөө системасы 5 символду менен аныкталат да. 0, 1, 2, 3, 4 деп да. Ошол 5 символ менен. Биз болсо манжалар менен аныктап атабыз. Көрдүңүзбү? Алар дагы ошондой кылган экен. Манжаны и деп койгон экен да. Анан кийин шумерлер. Анан ошол андан кийин анан башталат экен. Кийинки 5тен кийинки сандар. Буягын баары 5ке чейинки сандар. Эми транскрипцияда мисалы эч деген бар, 3 деген сөз. Алай эч экен, 3 дегенди. Биз 3 деген санды. Анан ошентип бир эң окшош ошол, башкалары ийлери окшошуп кетет, калгандарында кичине айырмалары бар. Эми 5тен кийинки санак ооз-2 санакта дагы, анан кийин бул эсептөө системасында дагы негизинен ошол эсептөө системасындагы негизи болгон 4 болобу 5 болобу символдон кийинкилер негизги да. Мына 6 дегенди и деген 5 немелерде, шумерлерде. 6 дегенди и кошу дил дейт. Дил дегени 1. 6. Бизде болсо 1дин 3-ү 1 дейт. Көрдүңүзбү? Андан кийин 7 дегенди и кошу 2 дейт. Бизде болсо 1дин 3-ү 2 дейт. Абсолютно окшош. Карабайсыз, мына эсептөө системабыз. Бул ооз-2 эсептөө системабыз. Эми бул жерде растуулук. Мынакей тилибиз боюнча, жана сиз айтып атпайсызбы, тилдер окшош экен деп. Мен тилчи эмесмин. Бирок мен издеп өзүм сайттардан таап алган, ар кандай адабияттардан таап алган 70 сөз бар. Ушунун баарысы оп-окшош. Оп-окшош. Мына кээ бирин эле айтып коеюн, мисалы могу жерде мына ата деген ада деп. Мал түшүнүктүү. Эне дегени ама деши экен. Аба деген сөз ушул жакта бар экен дейт, шумерлерде. Жанагы ысык көлүктөрдүн ушул аба дегени сактап калыптыр да. Көрдүңүзбү? Аба дегенди. Анан асман деген ан дейт, силим саламат дейт, тен деген түн дейт. Дагы агач дегенди гач деши экен, жыгачты ооба. Гүлү, эгир, ээр, бүт эле окшош. От деген ут дешет. Уч деген уч дешет. Кургак деген кур деши экен. Көк деген күк деши экен. Муз дегенди мас деши экен. Кар дегенди кадимки эле кар. Эми ушундай. Бүт эле окшош. 72 эле сөзү. Эми 6-7 миң жылда бул мындан да аз калыш керек эле. Өзү негизи шумерологдордун деле айтуусунда өзү шумер деген терминдин
бул 19-эле кылымда кабыл алынган термин экен. Өздөрү атап койгон нерсе экен. Бул баягы Химер дегенге эле карама каршы Шумер кылып койгондо. Шумер деген урпагы дайынсыз, ким урпагы ким экени белгисиз деген сөз. Химер дегендин теги кайсы экени белгисиз деген эле маанини берет да, ошондой эле Шумер деп койгон. Бирок азыркы күндө жанагы Азер Тариел Азер Түрктүн айтуусу боюнча дагы булар Алтайдагы Сүмөр деген тоодон келген эл деп айтылат да. Булар Месопотамияга Алтайдан барганда, анан ошо Сүмөр, Үч Сүмөр деген тоо бар. Үч Сүмөр деген тоо бар. Ошол жактан келген Сүмөр дегенден эле ошол тоодун атынан Шумер кылып койгон деп жазып атат да. Анан ошо батыштагы окумуштуулардын көбүндө Сүмер деп эле жүрөт. Анан кийин баягы орусчалап алганда биз Шумер деп алып алган экенбиз да. Ушундай баягы сөздөрдү, үндөрдү эметүү менен келип атат. Анан бул жерден туура айттыңыз. Мына Ари боюнча, жанагы гаплогруппалар боюнча, ошо боюнча, тек боюнча айтсаңыз, ушул боюнча. Анан жанагы ушундай маалыматтарыбыз боюнча бир жылда койгону жанагындай бүт эле аябай окшош көп экен да. Боз үйдүн сүрөттөрү көп чыккан. Жана тиги карапаларда, сүрөттөрдө аябай окшоштуктары көп. Кадимки эле бизче айтыш болгон аларда кадимки. Анан кийин алардын жана Гильгамеш деген эпосу почти один к одному биздин эле Манас. Биздин эле Манас. Негизи окшош. Окшош, аябай. Окуялары менен окшош. Аябай окшош. Манастын жакын чоросу Алмамбет болсо, тиякта Инкиду болуп атат. Аябай окшош. Муну жанагы Акеров деген жигит аябай жазып чыкты. Билсеңиз керек да. Башкалар да жазып атат. Окшоштуктар аябай көп. Анан бул жагынан алганда да, анан эми берки кийинки сурооңуз, акыркы сурооңуз кайсы боюнча? Ошол тек боюнча жана Ари боюнча, Арилер боюнча, этнонимист боюнча. Бизде мындай да, Бердибек байке. Биз өзүбүз түрк тектүү элбиз деп коебуз, түрк деп. Ал эми байыркы санжыраларды алып карасаңыз, Нух пайгамбардын Хам, Сам, Яфас деген баласынан Яфастан тараганбыз деп айтабыз да. Хамдан еврейлер, эмелер, Самдан тигилер деп анан айтып келип анан кийин Яфастан тараганбыз деп атпайбызбы? Яфастын Ариани, Турани деген балдары алган. Анан түрктөр өзү Туран тектүү болуп атат да. Анан Ари болсо башкача кетип атат. Илимде Арилер деп могу готторду, немистерди, анан кийин ирандыктар айтылып кабыл алынып калган да. Бирок мен 2013-жылы Москвада болгондо ошол жерде түркологдордун жыйынында баягы Клёзов деген Гарвард университетинин профессору Анатолий Клёзов менен таанышып калып, анан ошол кишиден интервью алгам да. Анан ал киши айтып атат, ал өзү Гарвард университетиндеги лабораторияда алгачкылардан болуп ошол эмени ДНКны чубаган генетиктердин бири экен да. Генеалогия институту, химия, биология илимдеринин доктору экен. Анан ал киши айтат, мы думали дейт, арилер это немцы и иранцы дейт. А когда расчленили дейт, это оказалось кыргызы, русские, украинцы дейт. Эмнеге десем, анан ал айтып атат да. Ошол гаплогруппа арилерге таандык R1 A1 деген гаплогруппа немистерде болгон 24% дейт да. Ал эми кыргыздарда 64% экен дейт. Ирандыктарда 23,4% экен дейт. Немистердикинен да аста. Ал эми орустарда 51, украиндарда 52% экен дейт. Анан ушул жагынан алганда кыргыздардыкы эң эле көп болуп атат да. Анан ушулдан алганда дагы биз жанагы Ару элиненбиз деп, Ари деген сөз ушу Ару дегенден келип чыкса керек. Анан эмне үчүн биз кайра түрк болуп алганбыз деген суроо пайда болот. Туран тектүү болуп алганбыз деген суроо пайда болот да. Ушуга сиз китебиңизде кандай чечме бердиңиз? Бул өзү туура. Эми азыркы убакта илим далилдеди. Морек өзгөчө Каспийден Байкалга чейинки убагында Андрон маданият деген болгон да. Ошонун 100 көрсөтөнүн касса курган деп коет. Ошонун 63-ü кадимки ала толук азыр кыргыздардын гаплогруппасы. Андрон деген терминди дагы Андрон деген айылдын аты. Бул ошол жерде бир айылдын аты бүгүнкү күндөгү 19-20 кылымдардагы айылдын аты Андронова деген болуп калган да, Ошол себептен Андрон маданияты болуп калган, бирок ал жердеги ошол жана казылган
мүрзөлөрдүн баары биздин бабаларыбызга таандык. Ал өзү гундарды, то есть гуздардын маданияты деп аталыш керек экен. Ооба. Гуздардык. Анткени гундарда мурда гуздар болгон, атабыз. Гуз деп аталган. Афанасий деген дагы маданият, ал Афанасий дегендин огородунан качкан эле ошондой мүрзө болуп атат да, бирок ал Афанасийге эч кандай тиешеси жок болуп атат. Эч тиешеси жок. Анан ушу менен биз өзүбүз жана мээбизди айландырып алып, Андрон болуп атса, Афанасий болуп атса, башка код. Кыргызда андай жок болсо, бул кыргызга эч кандай тиешеси жок экен деген сөз мындай түшүнүк пайда болуп атат да. Андай эмес. Ошо Андрон боюнча айтабыз. Ошо Андрон маданияты ошол өзүбүздүн ата-бабабыз экен. Биздин заманга чейинки 1200 жылдан биздин заманга чейинки 300 жылга чейин жашаган маданият да бул өзү. Бул абдан биздин ошол гуз элинин эң гүлдөп турган кези экен. Эң гүлдөп турган кези да. Ошо пик ошого туура келет экен. Ошон үчүн агесте көп болгонбуз, карабайсызбы жана 100дөн 63 чыгып атса. Азыр ошондой, азыр ошо касы ошону аныктап атышат. Анан ошол кезде мурдакы ата-бабыбыздын гаплогруппалары тетиги Аркайымдан табылып атпайбы? Аркайым бул Челябинский жак. Ал уже түндүк жак. Түндүк жакта, тундра жакта. Аяктагы ошо кездеги биздин ата-бабыбыз ошо жакта жашаган экен мурда. Гаплогруппабыз Аркайым деген сөздү дагы ал баягы бир табылган баягы тарыхый эстеликти алып эле Аркайым деп атышат да. Бирок ошол жердин именно Аркайым болгондугу деле күмөн да. Бул деле баягы условно эле коюлган нерсе болуп атат. Чайковский деген 19-кылымдагы орустун окумуштуусу арийлердин жашаган жери Ысык көл болгон деп жазып атпайбы? Ооба, менин китебимде ошо жазды. Арийлер Ысык көлдө жашаган, анан Ысык көлдөн анан кийин жылган, көчкөн деп айтып атпайбы? Анан бул жагынан алганда дагы арийлердин биздин бабаларыбыз экендиги анык. Түндүктө дагы биздин эле гаплогруппаларыбыз табылып атат. Ошол Аркайымдан табышпадыбы? Анан кийин эми жана Кубан Чуроев абдан мыкты изилдөөлөр жүргүзгөн. Анын изилдөөлөрү боюнча Хорезм биздин тиги ата-бабыбыздын туңгуч өзүнүн мекени экен. Анан кийин болсо бул тиги жана Чайковский деген мен да бияка жаздым, ошону чагылдырдым. Ал жөн эле Ысык көл деген арийлердин мекени деп атпайбы? Ошо мекени, туңгуч алтын бешиги деп атат. Карабайсызбы? Анан бардан дагы мен дагы ошого кошулдум. Ошол жерден биздин заманга чейинки жылдарда абдан чоң суу агып чыкчу экен. Ошол Сарасвати деген ошол. Менин оюмча Сарасвати деген Индиядагы атап жүргөн илгерки чоң суу ошол. Ушул Туран деген түздүгүн суу менен камсыздап турган эң полноводный, эң бир чатыраган Енесайдай болгон дарыя болгон экен. Ал агып өтүп жана Гиндукуштан агып өтүп, анан Индияга өтүп, ар жака кетчү экен. Ал эми Гиндукуштун ошол агып өткөн жери 4 километрге көтөрүлүптүр. Муну сейсмологдор далилдебедиби? Анан ошентип биз арийлердин биздин гаплогруппабыз чындыгында арийлердики да. Биздин ханыбыз ошол көпчүлүгүбүздүкү. Анан бирок азыркы убакта бизге эл болуп, журт болуп, каныбыз аралашып, каным жаным кыргыз деген өзүбүздө башка дагы урууларыбыз бар. Башка улуттар да бар да, биз кирип кеткен. Могулбуз деп жүргөндөр дагы ошо биз Моголистандан келгенбиз, аралашыпбыз деп. Анан ушулар болуп, ушулар менен эл жер болуп, анан жанагы Туран болуп, Туран эли болуп калганбыз. Вообще өзү түрк деген мындай улут жок. Түрк деген мен аныктадым биякта. Бул ишенимдик негизде. Ошон үчүн биз ушунчалык бекем болгон экенбиз. Түрк ошон үчүн көтөрүлгөн түрк эли убагында. Анткени мыкты бир ишенимге, теңиризмге. Теңири деген мааниден келип чыккан деп айтылып жүрөт. Өзү негизи Сымачандын тур деген жазмасында Кудай деген сөз экен. Тур деген. Жана Манаста асман менен жериңдин түркүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн бүткөндөй деген, бир өзүнөн бүткөндөй, ширөөсүнөн бүткөндөй деп айтылгандай. Темке, бул жерде биз эки маанилүү нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек биздин элде. Биринчиси, ханыбыз көпчүлүгүбүздүкү арий болсун, мейли. Бирок материалыбызда, бирок рухий дүйнөбүз кийин түрк дүйнөсүнүкү болуп калган. Наркыбыз. Ошон үчүн биздин элибиздин арасындагы кыргызбыз деп, түркпүз деп, биз момундай баалыктарыбыз бар, момундай наркыбыз бар деп, кыргыз наркын көтөрүп жүргөндүн баардыгын бирдей сыйлашыбыз керек. Анткени биздин рухий дүйнөбүз бир. Ошол рухий дүйнө
тиги денени башкарат да. Анан экөө бири-бирисиз жашоо жок. Ошон үчүн биз дагы коом катары дагы тиги арийлерди да сыйлашыбыз керек, бирдей эле. Түркбүз дегендерди бирдей сыйлашыбыз керек. Анткени Манаста ошол чагырдырылып атпайбы, туурабы? Манаста мындай жакшы саптар бар. Баягы Курамажиев Чубак менен Алмамбеттин чатагында Алмамбет менен Сыргак эмеге чалгынга кеткенде Чубакты кыргыл чал келип бузат да. Сен каяктан Манаска жакын элең? Сен каяктан эмедин чагат да. Анан ошондо баягы ала күү болгон Чубак атабыз ачуусу келип мен тиги калмак Кытайды жайлайм мен антем минтем деп чамынып калганда Манас атага жетип калып анан Бакай атаны ак куланы берип жиберет да. Ай, барып ак куланы тартуулагындагы тиги Чубакты тый дейт да. Ошондо Чубак атанын акылдуулугу дагы ушул жерде сонун көрсөтүлөт да. Жалпы түрктүн элине дейт. Манас төрө турганда, Манас падыша болуп турганда, Манас жүрбөйт айтууга, ак кула жүрбөйт тартууга дейт. Көрдүңүзбү? Кандай саптарда айтылганда? Ошол жерде жалпы түрктүн журтуна деген сөздөн алганда, ошол бир эле жана курама жыйып журт кылдым, кулаалы таптап куш кылдым деп атпайбы? Журт кылдым деген бул мамлекет курдум деген. Мамлекет курдум. Маанини берип атат. Бириктирдим. Анан ушул жагынан алганда да Сагынбай Орозбаковдун вариантында түрк деген сөз өтө көп кездешет да. Анан бул кыргыздар байыркы мезгилде түрк деп эле аталса керек деген дагы нерсе бар. Анан бирок баягы Кытайдын жазмаларына таяна турган болсок, түрк термининин келип чыгышы баягы биринчи түрк каганаты, экинчи түрк каганаты деп атпайбызбы? Анан Гумилевди окусаңыз, Гумилевде көп жерде түркүк каганаты деп жүрөт. Түркутское государство деп жүрөт да. Биринчи түркүт мамлекети деп жүрөт. Анан муну изилдеп көрсөк, бул Абахан деген падыша өткөн экен. Бүгүн Абахан деген шаар бар. Ошол Абахан атабыз хан болуп туруп анан мунун 10 баласы бар экен. Байбичеден 9 уул, экинчи зайыбы Токолунан 1 уул экен. Анан атасы өлгөндөн кийин баягы 10 бир тууган чогулуп, анан эми кимибизди хан шайлайбыз дейт да. Анан арасынан бирөө айтат экен, ай, эми урушуп талашалыбы? Мына бутакка кимибиз секирип жетсек ошону эле шайлабайлыбы дейт да. Анан баары секирип көрөт. Анан баарынан кичүүсү тиги Токолдун баласы шустрыйраак экен, Асан деген. Асан Шат дейт. Асан тиги принц да. Анан Асан жетет экен да. Анан аны хан шайлашат. Анан ал бир туугандарын ушундай адилет мамиле болуп, бир туугандарына баягы кадимкидей эш болгондон кийин эш тутуп, анан ушу биздин түркүгүбүз дейт экен да. Анан жазып атат Бичүриндин эмесинде, мунун өзүнүн Асан Шат деген аты унутулуп, түркүт болуп калды дейт да. Кийин анын небереси Бумун деп жүрөт. Түмөн атабызга, Бумун дейт. Бул биринчи түрк каганатын, түркүт каганатын курганда, ошол чоң атасынын атынан түркүт мамлекети деп курду дейт. Түркүк мамлекети деп. Анан ушундан ала турган болсок, Абахан атабыз Хакасиянын борборунда хакастар кыргыздар эле кыргыз болсо, анын балдары неберелер баары кыргыз болот да деген нерсе. Анан түрк деген терминдин келип чыгышы дагы бул кыргыздан келип чыккандыгы анык эле болуп атат да. Эми бул жанагы бир маалымат бар да, кызык маалымат бар. Жана сиз суроо бербедиңизби? Болуптур ари, небе сари, бул түрк болгон, кандай болуп түрк болбогон? Могу жерде бир кызык небе бар. Мен муну да чечмеледим өзүмдө. Мына могу жерде асмандан түшүп келатканды, тосуп алып атышат маякта. Колдорун көтөрүшүп да, могу ишине тосуп алып атат. Бул немечинчи бет да, 90-чы бет экен. Карасаңыз, эми могунда кеп бар. Буда бекеринен тартылган жок. Атабыздын өзүнүн ала тоодо Саймалы ташта тартылган сүрөттөрдүн бири. Анан бул жерде бир уфалык бир окумушту бар, Латыпов деген. Билесизби? Ошол киши жазып жүрөт. Түрктөр бул келгиндер менен байланышкан эл. Аргындашкан эл деп. Анан ушу түрктүн касиеттүүлүгү башка элдерден өзгөчөлүгү бар эмеспи? Ушул ягынан алганда мүмкүн ошол жактан келген ургаачысы, эркеги бир эле киши келбесе керек да. Ошолордон келгендерден чын эле эми асмандан келгенде куттуу иштешти кыргыздар. Ошо куттуу эл болуп, жана Курама темир курч болот дегендей. Ошондой болуп, ошолор менен аргындашып кеткенден биз кейпибиз өзгөрүп калганго деген ой келет да. Касиеттүү эл болуп калганыбыз. Бул эми версия катары эле. Бердибек байке. Дагы бир эмес, сиз мына китебиңизде кыргыз философиясы өзгөчө, анан асманчылык
философиясын деп берип атасыз да. Ушуга да бир аз учкай токтоло кетсеңиз, убакыт деген өтө баягы баалуу нерсе экен. Ушу асманчылыкка философиясына токтоло кетсеңиз. Да, эми бул асманчылык деп азыркы эми эсепчилик деп, мисалы математикалык илимий катары жаздым. Эсептөө системаларын, ОСЕК эсептөө системаларын жаздым. Анан кийин кадимкидей эле математикалык эсептөө системаларын жаздым. Алардан Кыргыздын касиеттүү сандары кантип келип чыкканын жаздым. Бул жерде бар. Эми анын баарын айтып отуруш убакыт жетпей атат. Ана баары негиздүү. Көрсө сандар, кыргыздар сандарды кандайдыр циклдерди чагылдырган чоңдук катары караган экен. Мисалы 4 жашка чыкканга чейин 4 жашта жаңы цикл башталат экен. Кытайлыктар, япондор өзү коркушат экен, 4төн өтсө экен деп. Бир циклдан өтүп кетсе экен деп да. Анан 4төн өткөндөн кийин жашап кетет экен. 4кө чейин көбөлөт экен. Бул статистика бар да семирне. Ушундай касиеттүүлүк кыргыздарда болгон экен. Санды кантип түшүнүшкөн. Көрдүңүздөрбү? Кубулуштун циклдары менен түшүнгөн экен да. Бир цикл бүттүбү? 1. Экинчи цикл башталдыбы? 2. Ушинтип санашкан. Жана санчы дегендер, адам тагдырын айтып койгондор ошондой болгон да. Бул сан жагы. Эми асманчылык жагынан алсак, асманчылыкта кыргыздар чындыгында тоону жакшы көргөн эл. Бул космизм деген бар кыргыздарда. Асманчылык тоодо жашаган эл менен чөлдө жашаган элдин ортосунда көрсө тиги генетикалык айырма бар экен. Материалдык айырма бар экен. Жанагы двойной спиральда ошо генди чагылдырган бөлүкчөлөрдө аденин деген бар. Аденин деген бул өзү кислород, тоодо кислород аз да. Өзү кислород чыгарганга жардам берүүчү элемент экен ал. Ал эми чөлгө кереги жок экен. Чөлдө ылдый жакта кислород көп да, деңиз деңгээлинде. Аларга анын кереги жок. Ал жок экен, алардын генинде. Жок болот экен. Мисалы казактар илгери баягы кино тартканда Арынбасарова тоого чыга албай көгөрүп кетти деп, анан ошондон таң калган экен деп. Эмне мындай деп? Эмне мындай деп. А көрсө бул генетикалык айырма бар. Анан биз космизм деп тоо менен көбүнчө тоодо жашаган элбиз. Асман философиясы, космофилософия, мындай айтқанда. Космизм менен байланышкан философияда биз ошол жана кайыпчылык деген философиясы кош асманчылык, ошол асмандын касиети менен байланышкан. Асмандан келген маалыматтар менен байланышкан. Ошолордон көрүнбөй келгендердин бияка келип алып туруунун көрүнүп чыга калгандарын билишкен, туюшкан. Ушундай асманчылыктын касиетин дагы өзүнө сиңирген эл экенбиз. Мына ошолордо жазылды. Ал жана шаманчылыкта жазылды. Асманчылыкка байланышкан философия, кайыпчылык дегени жазылды. Мына кайыпчылыкта Чыкем, Чыңгыз Төрөкулович кандай укмуштуудай кылып ошону менен бүтүрдүм. Жанагы кайыпчылыкты. Жанагы кайып кызчы. Түбөлүктүү колукту дегенисинде. Ошол эми укмуш да. Мына даже Чыкемдин ошол чыгармасында. Бердибек байке дагы бир эки сөз айтсаңыз. Бул китебиңизди мындай каалагандар, окугусу келгендер кайдан тапса болот? Канча тираж менен чыкты? Нускасы канча болду? Кайдан алса болот? Ушуга да токтоло кетсеңиз. Макул. Эми бул китеп өзү азырынча өзүмдүн эле сейфимде сактап атам. Жумушта, анан үйдө бар. Бардыгы сизге байланышса, сиз менен байланышса болот. Мага байланышып эле алса болот. Мен анан айтып коем, кимдерден алса болот. Телефонуңузду айтып койбойсузбу? Телефонубуз 0709 Ошкада 69 60 50 0709 69 60 50. Рахмат. Бердибек байке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу атайын келип, ушул кыргыз календары боюнча, анан могу китебиңиз боюнча маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу белгилүү коомдук ишмер, доцент, Улуттук университеттин Бердибек Жумабаев агай болду. Агай, ишиңизде дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.